Кээде адам чарчайт. Дүйнөдөн, адамдардан, өзүнөн дагы чарчайт. Ошондо жүрөк тынчтык издейт. Жан дүйнө жооп күтөт. Ошол жооп умра. Меккеге карай жол тарткан ар бир пенденин жүрөгүндө үмүт менен коркуу катар жашайт. Алла мени чакырдыбы деген ой ичиңде жылытат. Жана Меккеге жеткенде шаардын абасы башкача сезилет. Бул жерде убакыт жай агат. Бул жерде жүрөк сүйлөйт. Каабаны биринчи жолу көргөн учур ал көз ирмемди сөз менен сүрөттөө мүмкүн эмес. Көз көрөт, жүрөк титирейт. Көздөн жаш өзүнөн өзү агат. Ошол учурда сен бай эмессиң, кедей дагы эмессиң. Атак даңкың, наам, даража баары унутулат. Сен жөн гана пендесиң. Алланын алдында турган пендесиң. Ак ихрам кийгенден кийин миңдеген адамдар баары тең, баары бир жараткан Алла Таалага баш ийип турат. Бул көрүнүш адамдын текеберлигин сындырат, жүрөктү тазалайт. Таваф кылып жатканда сен өзүң менен өзүң сүйлөшө баштайсың. Өткөн күнөөлөрүңдү эстейсиң. Айтыла элек тоо болор эске түшөт. Жүрөк ооруйт. Бирок ошол оору айыгууга жол ачат. Сафа менен Марва арасында кадам таштаганда Хажар энебиздин сабырын сезесиң. Суу жок учурда да Аллага болгон ишеним кандай күчтүү болгондугун түшүнөсүң. Ар бир кадам сенин жашооңдогу күрөштөрдү эске салат. Бирок ошол эле учурда Алла жардамын сөзсүз берерин үйрөтөт. Ал эми замзам суусун ичкенде дене эмес, жан дүйнөдагы суусун кандырат. Дуа кылынат. Ошол дуалардын арасынан эң татыктуусун айтасың. Умра бул кечиримдин үмүтү. Бул жаңы баракты баштоо. Бул Алла менен кайра байланышуу. Бул жерде адам өзгөрөт. Көз караш жумшарып, сөзү тынчып, жүрөгү боорукер болуп калат. Умрадан кайткан адам мурунку адам эмес. Ал көбүрөөк сабырдуу, көбүрөөк ыраазы, көбүрөөк ыймандуу болуп кайтат. Бул сапар адамды кемчиликсиз кылбайт, бирок жүрөгүн туура жолго салат. Эгер сенин жүрөгүң чарчап жүрсө, эгер жан дүйнөң тынчтык издесе, эгер дуаларың жоопсуздай сезилсе, билгин, Алла чакырган пендесин эч качан куру кайтарбайт. Балким кийинки чакыруу сага арналгандыр. Бул аманаттарды, бул жоопкерчиликтерди Лидер Умра компаниясы менен барууну сизге сунуштайм. Кененирээк билип, кененирээк маалымат алам десең, төмөнкү номерлерге кайрылып, Умра тууралуу кенен маалымат алсаң болот.